Салам достор, байланышта Санчо Бек каналы. Бүгін 2024 жылы шыққан Хандықтың құлашы аттуу тасманы көрөбүз. Америкада жарандык согуш башталып, мамлекеттин батыш тарабындагылар өлкө башчысын жок кылганга аракет кылышып, бул нерсени чагылдырганга кабарчылар дагы жөнөп калышат. Андыктан даяр болсоңуздар баштай берели. Вот этот? Да, сэр, это... Элибизде жакшы сөз жан эркетет, жаман сөз жан кейтет деген таасирдүү сөздөр бар. Ошондуктан достор, бул 5 күндүк өмүрдө бири-бирибизге болгон жакшы сөздөрүбүздү аябай, колдон келсе жардам берип, болбосо жүрөктөн чыккан жакшы сөздөрдү айтып, бири-бирибизди колдоп кубаттап алдыга сүрөй жүрөлү. Анткени өзүбүз колдобосок, башка бирөө келип бизге жакшы сөзүн айтып колдоп бермек беле. Ошондуктан Москвада жүргөн бир туугандарыбыздын иштерине ийгилик каалап, өлкөсүнө аман-эсен кайтып келишине тилектеш болуп, жумушубузга керектүү документтин кандай түрү болбосун жасатканга муктаждык болуп калса, экранда жазылган байланыш жазып алыңыз демекчимин. +7 900 107 30 41. Тасманын башында Американын президенти эл алдына чыгып сүйлөгөнгө даярданып жаткандыгын көрөбүз. Бул убакта Америкада жарандык согуш башталып, элдер ар кайсы тарапка бөлүнүп, Калифорния менен Техас өзүнчө бөлүнүп кетсе, Флорида дагы өзүнчө мамлекет болгонго аракет кылып жаткан. Анда өлкө башчысы бөлүнгөн штаттарга кайрылып, силер бул нерсени туура эмес кылып жатасыңар. Биз буйруса силердин бардыгыңарды жеңебиз, ошондуктан багынып эле кайрадан бизге кошулгула деген буйругун билдирет. Бирок чындык такыр андай эмес болчу. Анткени Калифорния менен Техас өзүнүн күчүн Вашингтон тарапка жумшап, өлкө башчысын өлтүрүүгө камынып калышкан. Биз мындан соң Ли Смит деген фото кабарчы кызды көрөбүз. Ал кесиптеши Жош менен шаардын бир жериндеги ызы чуу болуп жаткан жерге барып, ал жерде сүрөткө тартышып эле маалымат чогулта башташат. Бир кезде Джесси деген дагы бир фото кабарчы сойыл менен бетине сокку жеп, аны Ли куткарып калып, экөө ошол жерден жакындан таанышып калат. Бир кезде ызы чуу болуп жаткан жерде катуу жарылуу болуп, жоокерлерден дагы жөнөкөй жарандардан дагы адамдар өлдү. Кечинде Ли менен Жош дагы бир кесиптеши Семи менен сүйлөшүп отурушуп, биз ошол жерден каармандарыбыз Вашингтонго жөнөп жаткандыгын түшүнөбүз. Көрсө алдын ала эсептер боюнча батыштан чыккан күчтөр жакында Вашингтонду басып алып, өлкө башчысын өлтүрүп коюшу толук мүмкүн экен. Ошондуктан алардын максаты өлкө башчысы өлө электе андан интервью алыш болчу. Бирок азыр өлкөнүн ар бир бурчунда кандуу согуш жүрүп жаткандыктан Вашингтонго жетиш дээрлик мүмкүн эмес эле. Кантсе да кабарчылар оюн ишке ашырышты көздөп жатышты. Муну уккан Сэмми ал жака жетиш дээрлик мүмкүн эмес, бирок мен дагы силер менен барайынчы. Мен Вашингтондун өзүнө чейин барбаймын. Болгону согуш катуу жүрүп жаткан жерге барып, ошол жерден кабар чыгарышым керек. Мени дагы албалы десе, Жош макул болгусу келбей турса, Ли ага уруксатын берет. Мындан соң каарманыбыздын жанына Джесси келип, аны куткарып калгандыгы үчүн ыраазычылыгын билдирип, мен сизди көптөн бери тааныймын, ошондуктан мен дагы сизге окшоп согушту чагылдырган кабарчы болгум келет. Кантсе да буга чейин кылган жакшылыгыңыз үчүн рахмат деп ал жерден кетип, бул убакта Ли бөлмөсүнө кирип жуунганча буга чейин көргөн нерселерин эстей баштайт. Көрсө ал фото кабарларды чогултуп жүрүп, согуш учурунда каргандай мыкаачылыктарды көрүп, кээ бир учурда болгон нерселерди эстеп, жүрөгү такыр эле тынч алчу эмес. Кызыгы ал эртең менен жөнөйүндө унаага чыгып калса, ал жерде Сэмми менен жанагы кыз Джесси дагы олтуруп алыптыр. Анда Линин жини келип Жошко кайрылып, эмнеге бул кичинекей кызды алып алдың? Ал азырынча биз жасай турган нерсеге даяр эмес десе, Жош Лини сооротуп, сен зорго баскан аксакал Сэммиге деле уруксат бердиң. Бул кыз болсо фото кабарга аябай кызыгат экен, аны деле алып ала береличи деп эле чогуу кетип калышат. Ошентип 4 каарманыбыз Вашингтонго чейин дээрлик 1,5 миң километр сапарга чыгышып, жолдо бара жатышып буга чейин кыргын болгон жерлерди көрүшөт. Көрсө бул согуштун башы өлкө башчысынын кылган ишинен башталган экен. Ал эң биринчи ФБР уюмун жоюп жиберип, андан соң көтөрүлүшкө чыккандарга каршы учактарды колдонуп, аларды жардырып жибериптир. Ошондон кийин эл чыдай албай жарандык согуш башталып кеткен дейсимал. Анда Жош өлкө башчысына жолукканда кандай суроолорду берем деп даярданганча унааны айдап кете берет. Жолдун бир жерине барып, күйүүчү май куя турган жерге токтошуп, ал жердин ээлери мылтыкчанын турганын көрүшөт. Көрсө ар бир аймактын жетекчилери пайда болуп, ал жерде күйүүчү майды дагы уруксат менен куюшуп, жөнөкөй эле жарандар колдоруна мылтык алып жоокерлерге айланышкан. Анда Ли мылтыкчандарга кайрылып, биз бул жердин жашоочулары эмеспиз, жөн гана өтүп бара жатабыз. Силерге $300 берели, күйүүчү май саткыла десе, жанагы мылтыкчандар баш тартышып, каарманыбыз биздин акча Канаданын доллары дегенде гана уруксат беришет. Көрсө согуш башталгандан кийин Американын доллары эч нерсеге жарабай калыптыр. Бул убакта Джесси алыс эмес жерден бир нерсени көрүп калып, ал жака барса, жергиликтүүлөр эки адамдын колу менен асып туруп, анан жарым өлүк кылып сабап салышыптыр. Көрсө асылып тургандар ал жерде тоногонго аракет кылышкан экен. Муну көргөн Джессинин жүрөгү түшүп, калтырак басып, оозуна сөзү келбей, бир кезде алардын жанына келген Ли мылтыкчан баланын ортосуна туруңуз деп суранып, өзү сүрөткө тартып алат. Каармандарыбыз андан дары сапарын улашып, Джесси өзүн-өзү жини келип, мен эчтеке кыла албадым деп, мындай акыбалды буга чейин көрбөгөндүктөн коркуу абалынан чыга албай жатты. Анда Ли ага кайрылып, сен эгер кабарчы болгуң келсе, мындай нерселердин көбүн көрөсүң. Ошондуктан көзүңө жаш келтирип бышмыңдап ыйлай бербегиниң. Ушул нерсеге чыдасаң гана кабарчы болосуң. Болбосо бул ишти ташташың керексе, ал Лиден кечирим сурап түшүнгөндүгүн айтат. Андан соң каармандарыбыз бара жатып, түн бир убакта бир жерде эс алып олтуруп калышты. Көрсө алдыда согуш болуп аткан жерге жетип калышкандыктан, согуш болуп аткан жерге түнү барбай
карабай эле эртең менен баралы деп олтуруп калышат. Эртең менен атыш болуп аткан жерге келип, ал жердеги окуяларды сүрөткө түшүрүшүп, Джессини алдыга салдырышып, сүрөткө тарттыра башташат. Анда бул жолу дагы өлүмдү көргөн Джесси өзүн кармап ызычууга алдырбай, жоокерлердин артынан калбай сүрөткө тартып жатты. Көрсө бул жердин жашоочулары дагы мамлекеттик имаратты басып алууга аракет кылып, жоокерлер менен согушуп аларды жеңип, кээ бирлерин туткунга дагы алып алышат. Андан соң каармандарыбыз сапарын улашып Вирджинияга жетип калышат. Бул жерден Вашингтонго дээрлик 500 километрдей калган. Түнөгөнгө убакыт келип калгандыктан ал аймактагы эл чогулган жерге барышып, ал жердегилерге кабарчылар экендигин айтып түнөгөнгө уруксат алышат. Ли Джесси менен сүйлөшүп отуруп, Джессинин тарткан сүрөттөрүн көрүп, арасында мыктылары бар экендигин айтып, Джессини мактап койду. Кечинде ал жерде эс алып, эртеси Вашингтон жака көздөгөн каармандарыбыз сапарын улап, бара жатып жолдон бир түшүнүксүз шаарчага жолугушат. Кызыгы ал жерде эч кандай согуштун изи көрүнбөйт. Элдин бардыгы тынчтык учурунда эле жашап, үйлөрү таптатнакай бойдон туруп, дүкөндөрү дагы иштейт экен. Анда каармандарыбыз дүкөндүн бирине кирип, ал жердин сатуучусуна суроо салышып, өлкөдө жарандык согуш болуп жаткандыгын билесиздерби? Сиздер тыптынч эле жашап жатасыздарбы? Ага сатуучу жооп берип, ооба, бизде деле маалымат бар, бирок ал согушка эч кандай тиешебиз дагы жок, киришкибиз дагы келбейт деп айтат. Дальше поедем. Сапарын улаган каармандарыбыздын унаасына октор тийип, алар башка унаанын жанына барып жашынып калышып, унаадан түшсө эле ал жерде көзгө таарлар жатыптыр. Көрсө жолдон алыс эмес жерде үйдүн ичинде башка бир көзгө таар жатып алып, жолдон өткөндөрдү аткылап, ал жерде жаткандар ошону жок кылуунун аракетинде болушкан. Бир кезде ал жерде жаткандардын бири бир эле жолу атып, жанагы душманды жок кылып, каармандарыбыз сапарын улап бара жатып, алардын артынан түшүнүксүз бир унаа кубалап келе жаткандыгын байкашат. Көрсө булар Джоштун кесиптеш тааныштары экен. Алар Гонконгдон келген кабарчылар болот. Джош аларга да Вашингтонго бара жатам деп айткандыктан ээрчип алышыптыр. Алардын бири Тони бара жаткан унаанын терезесинен чыгып эле каармандарыбыздын унаасына олтуруп алса, муну көргөн Джесси мен дагы ушундай кылып көрөйүнчү деп эле экинчи унаага олтуруп алат. Анда экинчи унаанын айдоочусу эми Вашингтондо жолугабыз деп эле унааны катуу айдаган бойдон алдыга түшүп кетип калды. Анда артта бара жаткандар канчалык катуу айдаса дагы алдыдагыларга такыр эле жетпей, канча бир убакыт өткөндөн кийин гана бир үйдүн жанында унаа токтоп, эшиктери ачылып, ичиндегилер жок болгондугун көрүшөт. Анда каармандарыбыз дагы унаасынан түшүп, жанагы үйдүн айлана чөйрөсүн карай башташса, үйдөн алыс эмес жерде эки аскер кийимин кийген адам мылтыктарын көтөрүшүп, өлгөн денелерди көмүүгө даярданып жатышкандарын көрүшөт. Анан дагы Джесси менен жанагы унаанын айдоочусу ошолордун колуна түшүп калыптыр. Анда Ли эч нерсеге карабай эле биз Джессини куткарышыбыз керек, ошол жака баралы десе, Сэмми бул нерседен баш тартып, үчөө жанагы мылтыкчандардын жанына кетип, Сэмми ал жакта калып калат. Биз ушул жерде түшүнгөндөй, бул аскер кийимин кийгендер америкалык улутчулдар экен. Алар Гонконгдон келген эки кабарчыны дароо эле өлтүрүп салышып, башкаларын дагы мылтыгы менен коркута башташат. Алыстан карап турган Сэмми кылмышкерлерди унаа менен ыргытасыз өттү. Каармандарыбызды унаага салып эле качып кеткенге жетишип калды. Бирок өкүнүчтүүсү артынан улуучулардын бири мылтык менен аткылагандыктан Сэммиге октордун бири тийип жарадар болуп калыптыр. Ошондуктан аны унаанын артына олтургузушуп, сапарын улашып, дарыгерлерге жеткичеңде Сэмми унаада көз жумуп калат. Бул убакта каармандарыбыз Шарлоттсвиллге жетип калышкан. Ал жерде өлкө башчысына каршы чыккан аскерлердин тобу бар эле. Алардын айтымында Вашингтонду коргогон аскерлердин көпчүлүгү жок болуп, 1-2 күндө өлкө башчысын дагы жок кылып, батыштан келгендер жакынкы күндө мамлекетти толугу менен колго алайын деп калышыптыр. Ошондуктан Джоштун жини келип, биздин ушунча кылган аракетибиз текке кетти. Сэмми дагы жөндөн жөн эле өлүп калды окшойт. Биз максат кылгандай өлкө башчысын сүрөткө дагы тартып, анда маалымат деле ала албай калат окшойбуз. Биз ал жака жеткичеңде эле аскерлер өлтүрүп коюшу мүмкүн деп Джош өзүн кармай албай эле кыйкырына берет. Көрсө ал жерге каармандарыбыздан башка дагы кабарчылар келиптир. Джош бир жагынан ал кабарчылар бизден мурда ак үйгө кирип кетсе эмне кылабыз деп ойлонуп жаткан. Ошентип ал жердеги жоокерлер эртең менен толугу менен Вашингтонго жөнөшүп, шаар толугу менен түтүнгө батып, катуу беттеш башталып кетет. Бул убакта каармандарыбыз дагы ак үйдү бастырып келе жаткан жоокерлердин артынан такыр эле калышпай, ар кандай окуяларды сүрөткө тартчу октон жашынып кете беришти. Ошентип ак үйдүн тосмолору жарылып, ага дээрлик көз ирмемдей эле аралык калган. Бир кезде өлкө башчысы жүргөн унаалар ак үйдөн качып жөнөп, ал жерде жоокерлер катарынан аткылап, ак үйдүн короосунан чыккан унаалардын баардыгын сүзгүлөп токтотуп салышат. Муну көргөн Ли өлкө башчысы унаалардын ичинде жок экендигин түшүнүп да дароо эле ак үй жака жөнөп кетет. Анда 3 кабарчы ак үйгө эң биринчи болуп киришип, андан соң жоокерлер дагы кирип, бир кезде ак үйдүн бөлмөлөрүнүн биринен бир аялдын үнү чыга баштайт. Көрсө ал келген жоокерлерге, биз өлкө башчысын силерге тапшырып бергенге даярбыз. Бирок анын тирүү калышына кепилдик бересиңерби деп жаса, жанагы жоокерлер ал аялды деле өлтүрүп, андан дары өлкө башчысынын жан сакчылары менен атыша башташат. Жоокерлердин артынан каармандарыбыз дагы сүрөткө тартып бара жатышкан. Джесси бир кезде жоокерлердин айтканын укпай ортого чыга коюп, аны Ли куткарам деп окуучу ошол жерде жан берип калат.
Бул убакта жоокерлер өлкө башчысын Бекин отурган жерден табышып, Жош ага бир суроо бергенге жетишип калат. Ал өлкө башчысына сиз бул окуяга кандай карайсыз десе, булардан мени куткарып калчы деп жооп берген кезде жоокерлер аны аткылап салат. Достор, ушуну менен бүгүнкү тасмабыз дагы аягына чыкты. Тасма жакса мыкты белгисин басып, оюңуздарды калтыра кетиңиздер. Анда эмесе кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, өлкөбүздө тынчтык болсун деп ар дайым тилеп жүрөлү.